Кыргызстанда 13 июлга карата коронавирустагы 1292 адамдан аныкталды. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев билдиргендей, Бишкек шаарында 720, Ош шаарында 38, Чүй облусунда 196, Ош облусунда 31, Талас облусунда 16, Нарын облусунда 23, Ысык Көл облусунда 49, Жалал Абад облусунда 101, Баткен облусунда 118 адамдан илдет табылды. Ошол эле учурда 923 адам бир күндө оорудан сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен 6 бейтап көз жумду. Анын 3-өө Бишкекте, Чүй, Ош, Ысык Көл облустарында бирден адам. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 4587 бейтап, амбулатордук түрдө 14702 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 142270 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 119694 киши айыгып чыкса, тилекке каршы 2123 адам оорунун курмандыгы болду.